Şangırat doktoruna gidelim. Boldu. Bisküvi. 이번 A매트 결과는 키르기즈스탄의 박티아리 커지 선수가 승리하였습니다. The winner of Match A is Baktiar Kaj from Kyrgyzstan. göçmenler oyununda da en zor Осы облыстық ішкі істер басқармасының сыйлау жөнінде бұйрығы. Қырғыз Республикасының ішкі істер органдарының қызметкерлерін дені сақтауға, үндесі жастардың спорттың қызығушылығын арттыруға қосқан салымы жаңа 2019 жылдың 30 августынан 6 сентябрьға шейін Күшті Корея өлкесінде өткен спорттың 22 түрі бойынша бүткіл дүниелік түсірмен аймақ ойындарында алыс белбеу күресі бойынша 65 кг салмақта екінші орынды алған үшін бұйрық қыламын. Осы ұлттық ішкі істер басқармасының сыйлау белегіменен милиция аға лейтенанты Бақтияр қызы Нұрзат, Қарасу райондық ішкі істер бөлімінің Мал айлық мектеп бойынша участок инспектор. Бұйрыққа қол қойған осы ұлттық ішкі істер басқармасының начальнигі милиция полковнигі Нұрдинов. Спортқа қызығым бұл 16 жасында болған. Негізі мен ата-бабаларым спортқа жақын жана танымал улакчы эңишчи болгон экен. Ошондон чоң атаман андай өнөр атымда калып, ал эми атаман болсо мага балбандык өнөр жууп калган экен. Ошол 16 жашымдан баштап спортко болгон кызыгуум башталган. Ошол спортко ушундай даражага жеткизгенге жана спортко алып келгенге мага атам түрткү болгон. Атам жаш кезимен ошол спортту колдоп, мага шарттар түзүп берип, анын мага айта берген урааны бар болчу, сени таанымал Курманжан Датка энеңдей кылам, таанымал кылам. Спортко жалаң гана эркектер эмес, кыз бала деле спортто көптөгөн ийгиликтерди жараса болот деп атам түрткү болгон жана ушундай даражага жеткизген. Машыктыруучу мен Акыйып Жээнбек деген агай. Азыркы күнгө чейин ал агайдын атын айтып келем, себеби алыш күрөшү бул bundan көп жыл мурун мен 17 жашымда жаңы эле таанылга башталган. Жана ошол Акыйып Жээнбек деген агай биздин айылга барып, ушундай спорттун түрү жаңы чыгып атат. Жана бул спорттун өзгөчөлүгү бул Кыргызстандын, биздин кыргыз элибизден чыккан улуттук спорттун түрү, улуттук күрөш. Ошого барып катышкыла деп мени кызыгуумду арттырган агай. Мен ошол спортко болгон кызыгуум өзүмдүн эле айылымда башталган. Мен ошо Өзгөн районунун Ийри Суу айыл өкмөтүнө караштуу Жаңакты айылында жаштык балалыгым жана ошондой эле спортко болгон биринчи кадамдарым өзүм айылымда башталган. Милиция кызматкери болуп иштегенге менин өзүмдүн жаштык кезимден баштап
өзүмдө кызыгуу пайда болгон. Мен жаш кезимде ошол өзгөнүн шаарына түшкөндө 5-6 форма кийген эжелерди көрүп, ошодон улам кызыгуум арткан жана ошондой эле биздин тууганыбыз милицияда иштеп, ошол академия МВДда окуган жана ошол мага совет берип, ушул жака окусаң болот деп, өзүм дагы мүнөзүм эркек мүнөз болуп, спортко жакын өскөн үчүн ошол милиция кызматкери болуп иштегенди тандагам жана атам түрткү болуп, атам себепчи болду. Жана ошондой эле ошол мен ошол буга чейин ошо Ашкабадда өткөн Азия оюндарында чемпиону болдум. Ошол Акыйып Жээнбек агайыма заслуженный тренер алып бердим. Ал эми менин башка спортсмендердей өзгөчөлөнгөнүм ошол менин жеке тренерим жок азыркы убакта. Жана башка спортсмендердин ошол жеке тренерлери бар, чет мамлекетке чыкканда ошол өзүнүн спортчусу үчүн акчалай каражаты же моралдык жактан ошол аларга шарттарды түзүп бергенге алардын жеке тренерлери чуркашат. Ал эми менин азыркы убакта колдогон тренерим жок. Өзүм чет жака чыкканда алдыңкы боло турган машыгууларга өзүмдү даярдайм. Жана ошондой эле кат жүзүндө ошол бүт өзүм барып келишимде ошол атам үй бүлөм каржылап, үй бүлөмдө эле жардам күтөм. Ошол мен деле үмүттөнүп келдим, үмүтүмдү үзбөй буюрса мага дагы ошол мени колдогон ошо дагы бир тренер тапсамбы деген оюм бар. Жеке жашоом азыр убакта бойдокмун. Бирок ошол турмушка чыга турган возрастка келип калдым. Ошол өзүмчө үйдөгүлөр менен кеңешип, ошол 2020-жылы Токио шаарында Олимпиада өтөт. Ошол Олимпиадалык оюндарга алыш күрөшү кире элек да. Ошол 2020 Олимпиада оюндарына алыш күрөшү кирип калса, ошол Олимпиадага бир катышып, анан турмуш жолуна аттанмак. Рахмат.